Арбаңыздар, орубаңыздар. Кыргызча барыбыз туура сүйлөйбүз. Барыбыз, неге жазылышы барыбыз дагы барыбыз. Азыр айтып берем. Эгерде үндүүлөрдүн ортосунда жана R, L, I тыбыштарынан кийин B келсе, ал V-га айланат. Мисал үчүн, аба, кабар, койбо, барбы, жана башка. Орфоэпиялык эрежелерге ылайык N тыбышы M же N-га айланып кетиши мүмкүн. Кайсы учурда? Кененирээк токтололу. N тамгасы менен аяктаган сөзгө B же M тыбышы менен уланган мүчө болсо, анда N тамгасы M-ге айланып кетет. Мисал үчүн, менби, сенби. К же Г тыбышы менен уланган мүчө же сөз болсо, анда N тамгасы Н-га айланат. Мисал үчүн, күнгө, нанга, кан коюштуу. Жана өткөн сабакка толуктоо. Эгерде К тамгасы менен сөз бүтсө, ага жумшак үндүү же үндүү сөз кошулса, анда Г деп окулат. Мисал үчүн, тоок бышырдык, бак араладым. Жон рахмат.